Адам өлүм алдында жатканда суусагандан ушунчалык кыйналат. Керек болсо дарыя суудагы анын суусаганын кандыра албайт. Ошол убакта адам бул дүйнө менен коштошуп жаткан убакта шайтан ага идиште суу менен жакындашып, аны алдап адаштырууга аракет кылып, ыйманын сынайт. Биз дагы ушундай абалды баштан өткөрөбүзбү? Шайтан бизден кандай суроолор сурайт? Өлүмүбүзгө жакын эмнелерди баштан өткөрөбүз? Өлүмдүн эң азаптуу убактары кандай болот? Ушул суроолорго токтолуп өтөбүз. Бир убактар Аллахтын пендеси Абу Закария өлүм алдында жаткан эле. Өмүрүнүн акыркы мүнөттөрү, достору жана жакындары анын жанында эле. Бир досу анын өлүмү жакындашканын сезип, тавхид келмесин, башкача айтканда ла иляха иллаллахты айта баштады. Бирок ал ар жолу бул келмени айтканда, өлүм алдында турган Абу Закария жүзүн андан буруп ала берди. Досу дагы ага жүздөнүп, ла иляха иллаллах деп кайталады. Бирок Абу Закария дагы жүзүн буруп алды. Досу бул келмени акыркы жолу кайталаганда, мен бул сөздөрдү эч качан айтпаймын дейт. Досу таң калды. Кантип 5 убак намазын дайым аткарган, баары менен жакшы мамиледе болгон жана Аллахты ыраазы кыла турган амалдарда бекем болууга аракет кылып жашаган адам мындай кылуусу мүмкүн. Абу Закария эсине келип, көздөрүн ачканда досунан мага бирдеме дедиңби деп сурады. Досу болгон окуяны айтып берди. Адамдар таң калышкан эле. Эч ким Абу Закария эмне үчүн мындай дегенин түшүнө албай жаткан эле. Абу Закария болгон окуянын акыйкатын айтып ушинтти. Сен мага биринчи жолу эмнедир дегениңде, шайтан менин алдыма стакан менен келди. Аны кыймылдатып суу ичүүнү каалайсыңбы деди. Кийин мен жүзүмдү бурдум. Сен мага экинчи жолу бирдеме айтканыңда, шайтан дагы келип Иса Масих Аллахтын уулу деди. Соң кайра жүзүмдү бурдум. Үчүнчү жолкусунда болсо менден ла иляха, башкача айтканда эч кандай кудай жок деп айтуумду каалады. Кийин мен ага мен бул сөздөрдү эч качан айтпаймын деп жооп бердим. Окуяны түшүндүрүп берген Абу Закария шахадат келмесин айтып өлдү. Ооба достор, мына ушул сакаратул маут, башкача айтканда өлүм белгилери. Айтып өткөн риваятыбыздан бул абал канчалык кыйын жана чарчата турган абал экенин түшүнүүңүз мүмкүн. Мындан сырткары бул жөнүндө көптөгөн суроолор бизди кыйнашы мүмкүн. Бул оор абал кандай болор экен? Биз да ушундай абалды баштан өткөрөбүзбү? Шайтандын акыркы капканына түшпөс үчүн эмнелер кылуубуз керек? Ошол убактарда акыйкат менен жалганды кантип айырмалай алабыз? Ооба, эч кандай өзгөчөлүксүз баарыбыз ушул абалды баштан өткөрөбүз. Жана шайтан бизди адаштыруу үчүн колдон келишинче аракет кылат. Ыйманыбызды сыноо үчүн бизге чабуул жасайт. Ушул сыноодон ийгиликтүү өтүп алуу үчүн эмнелер кылуубуз керек? Сизге жөнөкөй бир мисал келтирем. Элестетиңиз, сиздин колуңузда алма бар. Бир ууру аны уурдоону көздөп турат. Эгер алманы колумда кармап турсам, ууру аны колумдан оңой тартып алуусу мүмкүн. Эгер алманы тиштесем, ууруга аны алуу бир аз кыйындашат. Бирок ууру алманы оозумдан дагы тартып алуусу мүмкүн. Келиңиз бир аз кыйындаштырабыз. Эгер мен алманы жутуп жиберсем, ууру аны тартып алуусу мүмкүн эместей сезилет. Бирок баары бир ал менин курсагымды жарып, алманы алуусу мүмкүн. Эми эгер мен алманы жесем, ал ашказанымда сиңсе жана денемдин түрдүү бөлүктөрүнө таркалып сиңип кетсе, ууру эч кандай жол менен алманы менден тартып ала албайт. Эмнеге дегенде алма менин кан тамырларыма сиңип кетет. Ыйманды ушул мисалдагы алмага окшотушубуз мүмкүн. Ууру болсо шайтан, ал дайым өлүм убагында гана эмес, балким жашообузда дагы биздин ыйманыбызды уурдоого аракет кылат. Эгер биз акылыбыз, рухубуз, жүрөгүбүзгө ыйман акыйкатын сиңире алсак, ыйман кан тамырларыбызга биригип кетүүсүн камсыз кыла алсак, шайтан тирүү кезибизде дагы, өлүм алдында жатканыбызда дагы ыйманыбызга зыян тийгизе албайт. Биз ыйманыбызда Аллах бар экенин далилин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын алдын ала айтып кеткендерин угуу, окуу менен жана ыймандын башка устундары менен бекемдөөнүбүз мүмкүн. Ыйман кан тамырларыбызга сиңип кетүүсүнө бир гана ибадат, салих амалдар жана чоң күнөөлөрдөн тыйылуубуз менен жетүү мүмкүн. Болбосо буларсыз ыйман жөн гана билим болуп кала берет. Аллах жалгыз деп туруп, ага ылайыктуу амал кылбайт экенбиз. Сизди эч ким көрбөй жаткандай күнөөлөр кылууну улантат экенсиз. Сизди бир күндө 5 жолу алдына чакырып жаткан Раббиңизге түрдүү шылтоолор менен көңүл коштук кылат экенсиз.
Өлüm саатыңызда сизге ким жардам бере алат? Жашооңуз бою артынан кууган байлыгыңызбы? Түнү күнү ойноп отурган компьютер оюндарыңызбы? Эч качан багынбайм деген арам сүйүүңүзбү? Пайызга сатып алган үйүңүз, машинаңыз же акчаңызбы? Бүтүн өмүрүңүз бою жетүүгө аракет кылган кызмат орун, наамыңыз же карьераңызбы? Айтыңыз эй бир тууган, өлүм алдында жатканыңызда Раббиңизден башка дагы сизге ким жардам берет? Сиз кааланган убакта өлүшүңүз мүмкүн. Эгер күнөөлөрдөн тыйылуу, ибадаттарды аткаруу, салих амалдарды кылуу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө ээрчүү менен жана диниңизди үйрөнүү менен ыйманыңызды бекемдеп, өмүрүңүздү Аллахтын ихластуу пендеси болгон абалда өткөрсөңүз, эч нерседен кайгырбасаңыз болот. Ушундай кылсаңыз өлүм убагында шайтан акылыңызга гана таасир өткөрүшү мүмкүн, бирок жүрөгүңүз менен рухуңузду ээлей албайт. Келиңиз бир тууган, ыйманды жүрөгүбүз жана рухубузга сиңдирейли. Фи аманилlah.